мырзалар айымдар тууралуу, жыныстык катнаш тууралуу, айымдар кандай каалайт ошол тууралуу алардын жаңылгандыгы жана алардын мифтери. Жана чын эле биз айымдар кандай каалайбыз? Биринчиден, аял менен эркек бул эки бөлөк организм, эки бөлөк нервдик система, эки бөлөк кабыл алуу. Ошону дайыма унутпаңыздарчы мырзалар. Ошондуктан биринчи миф бул аял тиги жагы сууланып турса, денеси даяр болсо, аялдын мээси дагы төшөккө даяр деген ой. Бул андай эмес. Ал тууралуу мета анализ жүрүптүр. По совпадению субъективного генитального возбуждения. То есть аялдын тиги жагы сууланып турса деле, аял даяр эмес болушу мүмкүн. Демек, дароо эле аялды баса калып болбойт. Аны баары бир дагы эритиш керек. Экинчиден, эркек менен аялдын өзгөчөлүгү, аял эркек биринчи каалайт, жыныстык мүчөсү даяр болот, андан кийин процесс башталат. Аялдыкы тескерисинче болушу мүмкүн. Ал биринчи каалабашы мүмкүн, андан кийин процессте акырындан калуу болуп кетиши мүмкүн. Роза Мэри Бейсон модель женского сексуального ответа деген изилдөө жүргүзүптүр. Ошол жерде чын эле аялдын каалоосу процессте экенин айтыптыр. Үчүнчү миф бул эркек көбүнчө оргазмды жыныстык катнаштан алат. Өзүнүн мүчөсүн аялдын мүчөсүнө салгандан кийин аялдардыкы чоң изилдөө жүрүптүр. 1055 аял 18-ден 94 жашка чейин ошол изилдөөдөн өткөрүптүр. 18% гана классикалык жыныстык катнашта жөн эле катнаштан алыптыр. То есть аял үчүн размер эмес, катнаш эмес, эмоция, ритм, назиктик, коопсуздук жана башка нерселер маанилүү экен. Анан дагы бир миф, секс болсо эле аял жыргайт деген миф. Бул туура эмес. Дагы бир изилдөө болуптур. Ичинде большая американская выборка деген. Ичинде гетеросексуалдуу эркектер 95% оргазм алыптыр, а ошонун ичинен 65% аял гана оргазм алыптыр. Секстин баары эле аялды оргазмга алып келип бербейт. Дагы бир нерсе, аял унчукпай койсо эле кайф алып атат. Ал ооруган жок, ооруткан жок, дискомфорт алган жок деп ойлоп алган мырзалар. Жана аял оргазмды симуляция кылган, бул силерди манипуляция кылып алдап аткан деп ойлоп алгыла. Көп айымдар эмне үчүн оргазмды симуляция кылат? Анткени эркекти аяйт, анын эркектик эгосун оорутпайм дейт, процесс батыраак бүтсө экен дейт жана башка нерселер. То есть биз боорукербиз. Биз аяйбыз. Анан дагы бир нерсе, аялдардын баарын эле бирдей оргазмга жеткирүү мүмкүн эмес экен. Аял менен сүйлөшүш керек экен. Аял менен эмоционалдык жактан жакындаш керек. Баарынын эле бир сыйкыр кнопкасы жок. Окшош басып койсоң эле оргазм алып кетчү деп. Ошон үчүн аял оргазм албаса, аны кичке кыйнап ал дебей, андан көрө анын денесин изилдеп, аны өзүңөргө жакындатып, коопсуздук кылып, жоопкерчиликти өзүңөргө алып, эркелетип, ээритип, сүйдүрүп, каалатып, анан оргазм алдырсаңар болот. Тема кызыктуу болсо, комментарий жазгыла.